Bismillahirrahmanirrahim. Sözümdü, merimdi, ırайымды Аллахтың исминен баштаймын. Саламым жалпы кыргызстандыктарга, момун мусулман bir туугандарыбызга, чет мамлекетте жүргөн мекендештерибизге саламыбыз болгон болсун. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатуху. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу момун мусулман bir туугандарым, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүн 28 ноябрь мына шайлоо болуп бүттү. Өтө турган партиялар өттү. Ел шайлады. Бул жерде бүгүнкү күндө нааразычылык болуп атат. Ушул ата мекен жана реформа дагы бир 5-6 партия биригип алып, бул шайлоону биз тааныбайбыз деп атат. Кандайча силер бул шайлоону тааныбайсыздар? Мафия болду деп атасыздар. Жанагындай мыйзам бузуу болду деп атасыңар. Эгер мыйзам бузуу болгондо, эгер мафия болгондо, мен чын эле айтат элем, бүтүн Кыргызстан өтпөйт эле. Эгер мафия болгондо, мына бүтүн Кыргызстан 4-5 местаны алып атат. Силер өзүңөрчө чыгып алып чогулуш өткөрүп, элди үгүттөп, ушу эптеп бир элди топтоп, ушул бир революция кылып, дагы бир уруш чыгара турган ниетиңер бар. 2010 жылда мына Өмүрбек Чиркешевич, Эмил Исмаил Исаков, ушу силер күнөөлүүсүңөр. Ошол өзбек кыргыз уруш болушуна. Ошол нерсени силер дагы каалап атасыңар. Силерге элдин кызыкчылыгы керек эмес. Силерге ошол жерге барып депутат болуп отуруу силерге кызыктуу болуп атат да. Силерди эми биз өттүк деп атасыңар. Эми силерди мен көп адамдардан сурадым. Көп адамдар ата мекенден жадап калган bir туугандар бар. Бирок силерди шайлады, өзүңөрдүн шайлоочуңар бар. Бирок эми процентиңер жетпесе силер кантип депутат боло аласыңар? Анан дагы туруп алып, биз дагы башка кадамга барабыз, оппозицияга өтөбүз, дагы деп бир өзүңөрдүн оюңарды мындай мен байкап атам, силер революция кыла турган оюңар болуп атат. Бирок биз ал нерсеге жол бербейбиз, урматтуу bir туугандарым. Силер революция кылып дагы эмне өзбек кыргыз уруш кыла турган оюңар барбы? Андай оюңардан кайткыла. Утулдуңарбы? Там бергиле. Өзү негизи силер 2010 жылды жана көтөрүлүшкө көп жаш балдар жетим калды. Ошолорго силер жооп бере турган күнүңөр бар эле. Кудайым буйрса жооп бересиңер. Бул дүйнөдө жооп бербесеңер, акыретте сөзсүз жооп бересиңер. Көп балдар, жаш балдар жетим калды. Көп адамдар, жаш адамдар бул дүйнөдөн кош айтып өтүп кетишти. Силердин айыңардан болду ошолчу. Дагы ошол нерсени каалап атасыңар силерчи. Силердин оюңар элди кызыктырган жок. Силердин оюңар ошол жогорку кеңешке барып алып, ошол жерде силердин дагы ошол жерде өкмөткө пут тосуп, өкмөттүн айыбын таап, бир нерсе кылып эптеп иштетпөө максатыңар силердинчи. Бирок андай ойлобогула. Силер үчүн силердин аркаңардан эл чыкпайт. Мен азыр жанагы Эмил Токтогазиевге айтайын. Эмил Токтогазиев, сен айыл чарба министри болуп иштедиң. Колуңан эч нерсе богом келбеди сен колуңанчы. Ал жерде калтакты да жегенсиң. Ал эсиңен чыгып калдыбы? Мындай нерсени токтоткула. Силердин артыңардан эми эл чыкпайт. Эл ушул 8 партияны, 9 партияны шайлады. Силер элге каршы чыгып атасыңар. Силер депутаттарга эмес, бийликке эмес, элге каршы чыгып атасыңар. Бирок Кудай сактасын. Эч качан митинг, эч качан революция болбойт эми. Кудайым буйрса. Мен сиздерге чындыкты айтып атам. Чын жүрөгүм менен сүйлөп атам. Токтоткула мындай тополооңуңарды. Мындай бул ишиңер Кудайым буйрса ишке ашпайт. Бардыгын Алла көрүп турат. Силер али жооп бере турган малыңар бар. Ошол 2010 жылы көп адамдар өлүп кеткен. Ошол адамдарга силер жооп беришиңер керек. Тополоңду силер кылгансыңар. Ошонун айынан көп адамдар жетим калды. Ошол нерсеге жооп бере турган убагыңарга аз калды, Кудайым буйрса. Жооп бересиңер. Бирок эл силердин артыңардан чыкпайт. Эл 8 азыр 6-7 партия, 10 партия өттү деп атат. Ошол партиянын колдоочулары бар. Ал партия эл менен ойношпогула. Силер аз бийлик эмес, силер элге каршы чыгып атасыңар. Көзүңөрдү ачып, утулдуңарбы? Эми мындай 5 кол бир эмес дейт го. 5 колду бирок теңесе болот, мынандай болот да. Мынандай кысып жүрө турган убакыт келди да.
Бизге тынччылык керек. Болду эми. Ушул бийликке биз мынау азыркы өткөн депутаттарга дуа берип, пата берип, ушуларды биз депутатка жол ачып берейли. Кызматты кылышсын. Мына көрөбүз. Мен азыр списокты көрдүм, өткөн депутаттарда жаңы депутаттар бар экен. Эски депутаттар ham болот, жаңы депутаттар ham болот. Эл шайласа эмне кылайлы? Эл шайлап атат буну. Ошон үчүн ойлоңгула, айтып коеюн. Мына тополоң кылып революция кылам деген оюңардан кайткыла. Утулдуңарбы, там бергиле, болду. Всё, бүттү. Бир туугандарым, өзүңөргө келгиле.